عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhumadan rivayet etilip kelет. Бұл хадис Ибн Мажа рахимахулланың сунанында келет. 1-2-3 сунанда келбейт. Жалғыз Ибн Мажа рахимахулланың сунанында ғана келет. Бұл хадис хасан хадис. Наби саллаллаху алейхи вассаламға айюн наси афдал, адамдардың ең жақшысы ким деп сұралды. Адамдардың ең жақшысы қандай адам? Ким ең еле жақшы болған адам деп Наби саллаллаху алейхи вассаламдан сұралды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам куллу махмумил қалби садуқул лисан деп жооп берді. Сүйлөгөндө чынчыл сүйлөгөн жана махмумул қалб деді. Ошондо сахабалар: о Аллахтын элчиси, чындыкты сүйлөгөн адамды билебиз, бирок махмумул қалб дегениңиз ким дешти. Ошондо хуа тақийюн нақи ла исма фихи вала багия вала гилла вала хасад деди. Ал адам, жүрөгү махмум болгон адам деди. Ал жүрөгүндө такыбалыгы бар, жүрөгү таза, жүрөгүндө күнөө жок, жүрөгүндө бирөөгө зулумдук жок, бирөөгө кеги жок, бирөөгө көрө албастыгы жок адам деди. Мынакей. Адамдардын эң жакшысы ким? Ол Аллахтын элчиси деп суралган кезде сүйүктүү мусулман бир тууган, чындыкты сүйлөгөн жана жүрөгү мына ушундай таза болгон адам деп атат. Караңыз, жүрөгү такыба, жүрөгү таза, ал жүрөктө эч кандай күнөө жок болгон, жана зулумдук жок башкаларга, жана бирөөлөргө кек сактоо жок, жана башкаларга эмне көрө албастыгы жок болгон жүрөк деди. Мына ушундай жүрөк ээси адамдардын эң абзели, эң жакшысы деди, урматтуу мусулман бир тууган.